Кыргызстанда бир нече жыл мурда башталып бүтпөй калган мектептер көп. Анын ичинде Балыкчыдагы Канатбек Абдылдаев атындагы мектеп да бар. Анын пайдубалы салынып, бирок каражаттын жетишсиздигинен ошол бойдон токтоп калган. Учурда курулуш иштери акырындан жандана баштады. Балыкчы шаарында бүтпөгөн көйгөйлөрдүн бири биздин артыбызда турган мектеп. Бул Макаренко мектеби болот деп салынып жаткан эле 7-8 жылдан бери кичине муздатылып коюлган болчу, токтотулуп. Азыр эми кичине жанданып, буга дагы анча каражат бөлүнүп, иш кичине жыла баштады. Биз эми өкмөттөн күтөбүз. Ушул ишти дагы алга жылдырып, мектептерди, бала бакчаларды шаарда көбөйтүүгө, ишке киргизүүгө жардам берет деп ишенебиз. Бул жерде албетте мэрия болгон аракетин кылып атат, көрүп атат. Өкмөт башчыбыз, мамлекет башчыбыз Балыкчы шаарынын өнүгүүсүнө өзүнчө 300 миллион каржы бөлүп, көп иштер жүрүп жатат. Өкмөт башчынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев мектептерди куруу боюнча мамлекеттин саясаты өзгөргөнүн билдирип, мындан ары чала бүткөн мектеп бала бакчаларды салууга каражат бөлүнүп жатканын, документ каржылоо маселеси жолго коюлганын айтты. 2 жыл мурун мектеп суроолордун 80% мектеп болсо, бүгүнкү күндө мектеп маселеси акырындан чечилип атат. Жыл сайын 100дөн ашык мектепти биз киргизип атабыз. Ошо Кудай буйрсун, биздин балдарыбыздын көбөйгөндүгүнөн болуп атат да. Курабыз, бала бакча маселеси эми көтөрүлө баштады. Ал боюнча өкмөттүн токтому кабыл алынган 1710 бала бакчаны ошондой реконструкция кылабыз да. 24%дан 40%га чыгарабыз деген өзүбүзгө мындай багытты койгонбуз. Ошонун үстүндө иштеп жатабыз да. Балыкчыда 11 мектеп, 10 бала бакча бар. Балыкчыдагы мектептердин абалын жакшыртыш үчүн быйылда оңдоп түзөө иштерине жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүнгөн. Биз билим берүү тармагына абдан жакшы көңүл бурабыз. Ар бир мектепке азыр бул мектептер боюнча айта турган болсом, биздин мектептер жакшы мындай ремонттолгон да. Биз жыл сайын колдоо көргөзүп келебиз. Быйылкы жылдагы ремонт иштерине деп туруп мен мектепке жергиликтүү бюджеттен акча бөлүнбөйт. Анан жергиликтүү бюджеттен 1,5 миллиондой акча бөлүп бердим, 1,5 миллиондой. Азыр мектептер Кудай буйрса толугу менен ремонттолуп аягына чыгып калды да. Эми билим сапатын ала турган болсок, бизде билим сапаты жакшы. Быйыл алтын тамгага жетишпесе дагы 2 алтын сертификат алышты, 2 окуучубуз. Бул 2 окуучубуз бирөөсү ушу номер 2 Толстой мектебинен болсо, бирөөсү номер 4 Зура Исаева мектебинен бирөө жетишти да.